Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн студияда актуалдуу дүйнөдө жана Кыргызстанда темаларды талкуулап жатабыз. Бүгүнкү теманы биз Санарип Кыргызстанды талкуулайлы деп сиздерге сунуштап атабыз. Өзү 50 жыл мурун эң биринчи электрондук кат жиберилген экен. Лос-Анджелестеги университеттен Сан-Франциского, Стэнфордко бир сөздү жиберебиз деп аракет кылышкан экен инженерлер. Логин деген сөздү жиберебиз деп LO деген тамгаларды тергенде компьютерлер сынып иштебей калыптыр. Бирок ошо LO деген маалымат жетти. Адан бери 50 жылдан бери интернет абдан өнүгүп, азыр биздин жашообузда аябай тыгыз кирип бизге жардам да берип атат, өзгөчө чакырыктарда болуп атат. Ошонун бардыгын биз бүгүн биздин конок менен талкуулайлы деп ойлоп атабыз. Биздин бүгүн студиябызда Бакыт Өмүрзаков мырза келип атат. Бул Санарип Борбор Азия, Санарип Түштүк Азия деген долбоордун жетекчиси. Бакыт мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Студиябызга келип атасыз. Рахмат убактыңызды бөлүп. Саламатчылык. Чоң рахмат сизге. Быйыл ошо Кыргызстанда Санарип Кыргызстан жана региондордун өнүгүү деген жылы болуп жарыяланган. Ошонун алкасында Санарип Кыргызстан деген программа ишке ашырылып атат. Айтып берсеңиз, ошо азыр дүйнөдө интернет абдан керек деп атышат, көп мүмкүнчүлүктөрдү түзөт дейт. Кыргызстан үчүн бул кандай ар бир жараныбызга пайда алып келеби же кандай сессия болот деп биринчи сурайын дегем да сизден. Оюңуз кандай дейсиз? Албетте, биринчиден рахмат сиздерге ушул мүмкүнчүлүк үчүн. Экинчиден, эми санариптешүү заманы әрине келди. Бул бизге да келди. Биз баягы күнүмдүк жашообуздагы, күнүмдүк турмушубуздагы жанагы телефон менен, жанагы мобилдүү телефон менен сүйлөшүп атканда, же болбосо бири-бирибизге интернет аркылуу каттарды жөнөтүп атканда, жанагы ошондой эле мисалы шаарда таксини чакырып атканда мобилдик бир программалар аркылуу, же болбосо бир көчөдөн магазинден кирип газ үчүн болобу же электр энергиясы үчүн болобу төлөмдөрдү кылып атканда кандайдыр бир платформаларга кирип ошо интернет аркылуу төлөмдөрдү кылып атабыз. Бул жашоого толук кирди десем болот. Биздин Кыргыз республикадагы ошол Дүйнөлүк банк менен болгон кызматташыда дагы чоң мүмкүнчүлүк пайда болуп, жанагы сиз айткан Санарип Каса, же болбосо Орто Азия, Түштүк Азия, Санарип чоң долбоору баягы электр энергия менен алмашуу долбоорунан улам келип чыккан долбоор болуп эсептелет. Бул ушул чоң аймактагы өлкөлөрдүн бири-бири менен санариптешүү кыймыл аракети мындан ары өркүндөп өсүп, анан дүйнөлүк деңгээлдеги дүйнөлүк интернет менен дүйнөлүк санариптешүү ошондой дүйнөлүк санарип трансформациясына өтүү боюнча чоң мүмкүнчүлүктөр, чоң жолдор ачылып атат да. Албетте, Кыргыз республикадагы жашоочулар үчүн, жарандар үчүн бул интернеттин ылдамдыгынын жогорулашына жол ачат. Интернет ылдамдуу болсо, ар кандай бир бизнес маселе болобу, же болбосо жеке ишкердин бир бизнес кыймыл аракети болобу, же болбосо жаран менен мамлекеттин ортосундагы, жана биз айтып атпайлыбы, мамлекеттик кызматтарды электрондук түргө алып келиш керек деп. Ошонун ортосундагы кызматтардын ылдамдыгы жогорулайт да. Ал бир маселелерди чечүүгө алып келет, бат чечүүгө. Биз мисалы кичине күтүп атпайлыбы азыр деле, мисалы интернеттер азыр деле жакшы, бирок азыр деле күтүп атабыз. Мисалы ички иштер министрлигинен бир справканы алыш үчүн электрондук түрдө заявка берип атабыз, бирок бир суткандай күтүп калыш керек болуп калабыз. Ылдам ала албай калып атабыз. Ошондой ылдамдык көтөрүлгөндө жана мүмкүнчүлүктөр ачылганда биз ошондой справкаларды бир күн дебейин, бир жарым сааттын ичинде алганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Бат эле. Бат анткени ал сурам
министрликке түшөт, министрликтен башка бир бөлүмгө түшөт, тийиштүү бөлүмгө, ал тийиштүү бөлүмдөн дагы бир тийиштүү бөлүмгө түшөт, анан жооп келет. Ошонун баары бир жарым сааттын ичинде бат-бат анткени система бат-бат иштеп турат да. Ошондой да. Эми жалпак тил менен айтканда. Ооба, туура айтасыз. Бирок Кыргызстанды карап көрсөк, 70-ке жакын пайыз жарандарыбыз айылда жашайт экен. Сиз айткан маселелер мүмкүн шаарда жашаган жарандарга жакын болсо керек. Мисалы, мен айылда турсам, айылдын тургуну болсом, мен кантип сезем ошо интернет келгенде мага пайдасы кандай болот экен? Ошондой мисалдар барбы сизде? Албетте, мисалдар көп. Мисалы, биз интернет деп айтканда, интернеттин ичиндеги көп технологиялар бар, ар кандай. Чоң маалыматтар технологиялары бар, биг дата деп коет. Бир нерселердин интернети деген бар, интернет вещей деп коет. Ал деген баягы бир маалыматты интернет жок эле бир кыска аралыкта атайын бир базовый станцияларды, базалык станцияларды коюп, ошол аркылуу бат-бат маалыматты алып, маалыматты жүктөп, анан чоң маалымат деген технология аркылуу серверге жөнөтүп, серверден ал маалыматты обработка кылып, карап көрүп, анализ чыгарып да. Ошондой технологиялар бар. Ал технологиялар бизге мисалы ошол эле айылдагы бир ишкердин же болбосо дыйкандын аба ырайы тууралуу маалымат ала турган ыкчам түрдө маалымат алып, же болбосо почванын, жердин кандай температурада болгон, жердеги азыктын составы кандай, суу жетиштүү жерде, жанагы картошка өстүрөбү же помидор өстүрөбү, ошол жерде суу канчалык деңгээлде жетиштүү, суунун составында же ошол жердеги топурактын ичиндеги жанагы азык түлүктүн составы кандай, ошол тууралуу датчиктер бар. Ошолорду текшерте коюп, ыкчам аралыкта интернет аркылуу чоң маалыматтар базасына кирип, аяктан ошол туурабы, туура эмеспи, кандай нукта сугарыш керек же кандай нукта аба ырайын күтүп туура отургузуш керек картошканы мисалы. Же болбосо мисалы дыйкан эмес бир маалымат, малдарды мына азыр министрликте ошондой пилоттук программалар кирип атат, биздин министр, айыл чарба министрлигине жанагы малдарды статистика жактан бир учетко алып, кулактарына жана атайын бир датчиктерди сайып, ошол жанагы интернет вещей деп коет, ошол аркылуу малдардын каякта жүргөнүн, жайытта жүргөн малдар каякта, аркы сыртка мисалы чек ара жакта жүрсө сыртка өтүп кеткен жокпу, же башка айылдын бир эгинде айдалган жакка кирип кеткен жокпу деп мониторинг кылып, жанагы интернеттин кубаттуулугу, күчтүүлүгү, бат алмашуусу күчтүү болсо, ошол убагында бир чечимдерди чыгарып, көп мал болсо айдап келип, же болсо тийиштүү органдарга маалымат берип, маалымат менен алмашып, демек ошондой бир жашоонун бир жөнөкөй деңгээлинен баштап, оорураак деңгээлине чейин бир кандайдыр бир жеңилдик жашоого, жеңилдетүү, жашоонун жеңилдетүү формаларын алып келет деген ишеним бар да. Мектептерде колдонсо болот көп технологияларды. Бирок бунун баардыгы иштеш үчүн ар бир айылда, ар бир мектепте, ар бир үйдө сапаттуу интернет керек го деп ойлойм да. Ошо Zoom менен алып келебизби же Wi-Fi менен алып келебизби? Бул реалдуу нерсе. Кыргызстанда мисалы азыр 4% жарандарыбыз сапаттуу мына бродбенд деп коет экен, Zoom аркылуу интернет алат экен. Колдонуучулар бизде 40% экен. 60% Кыргызстандын жарандары өзү интернет менен колдонбойт экен. Дүйнөдө статистика болсо, азыр дүйнөдө 50% жашоочулар интернет менен колдонот экен. Бирок экинчи жарымы колдоно элек экен, интернет жетей элек. Ошо Кыргызстанда биз кантип ар бир үйдү, ар бир айылды, ар бир мектепти интернетке кошобуз деп пландаштырып атабыз? Бул көйгөй бар. Сиз туура айтып атасыз. Ар бир айылга жеткирүү бул мамлекеттин дагы баягы максаттарында көрсөтүлгөн, санариптешүү максатында, деги эле келечектеги аймактарды өнүктүрүү максатында
Бул биздин проектте, биздин долбоордо да бар. Биз Сонарип касса деген. Сонарип касса долбоорунда 1000ден ашык чарчы километр жанагы волоконный оптика зымдарын жеткирели деген ой бар. Бул волоконный оптиковый зымдары кабелдер атайын интернеттин эң чоң ылдамдыгында, эң чоң мүмкүнчүлүктө маалыматты алмашып, интернетте ошондой ылдамдыкта жеткирип, маалыматты ташып деген мааниде интернеттин ошондой кубаттуулугун, сапатын жогорулатат да. Ошондуктан бизде ошондой пландар бар. Буюрса 1000ден ашык чарчы километрди жапсак, ал бир бизнес азыркы пландар боюнча бир 3000ден 4000ге жакын ар кандай социалдык бир объекттерди жапканга аракет кылабыз да. Ал мектептер болобу, жанагы айыл жергелериндеги фаптар болобу, тургундардын, айыл өкмөттөрдүн, жана мамлекеттик администрациядагы кызматкерлеринин иштеп аткан жерлери болобу, же болбосо жеке эле жарандардын үйлөрүнө интернетти жеткирүү болобу, иши кылып, деги эле максат ар бир Кыргызстандын жаранына ошол мүмкүнчүлүктү алып келүү деген бизде чоң ой бар, максат бар. Мен ойлойм, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, долбоордун максатында жасайбыз, андан тышкары башка да донорлор, башка эл аралык уюмдар деги эле мамлекеттин дагы астында койгон кадамдарынан карап келсек, ошол тарапта ишти алып барат деген, чоң ишти алып барат деген мен ишенимдемин, ишеним бар. Ошол ишеним менен биз ойлоп атабыз, бир 5 жыл болбосо да бир 10 жылдын ичинде толук камтып кетүүгө биздин өлкөбүздүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы ошо айтайлы 5 жылдын ичинде интернет ар бир үйгө келет. Бирок мен билишим боюнча интернетте, сиз айтып кеттиңиз, маалымат деп. Маалыматтын көбү англис тилде. Кичине маалымат орус тилде бар. Бирок кыргыз тилде маалымат барбы? Биздин жарандарга түшүнүктүү, кызыктуу маалымат жок болсо кантип ошо маалыматты пайда алыш керек? Сиз абдан туура маселелерди көтөрүп атасыз. Мына жакында эле менин бир досум айтып калды, китептерди, кыргызча китептерди электрондук түрдө жөн эле илип койбостон интернет баракчаларына жана аудио катары угузуп, кээ бирлер мындай тажрыйба бар да, коюп алып, кулагына коюп алып, китепти угушат да. Дүйнөдө эми бул белгилүү практика, белгилүү тажрыйба, бизде деле көп ошентет. Окуш кереги жок. Окубай эле, мындай угуп, бир жерде автобуста кетип баратып, же бир саякатта жүрүп, же бир жерге баратып укса болот да, китепти окугандай эле болот да. Ошондой технология, ошондой эме кылайын, ошондой долбоор кылайын десем, болгону Төлөгөн Касымбеков атабыздын Сынган кылыч эле китеби бар экен, аудиодон, башка китеп жок экен деп калды да. Кандай кылабыз? Айттым, жакшы долбоор кылыш керек. Албетте кылыш керек. Албетте сиз айткандай кыргыз тилинде дагы жанагы эми бул абдан чоң маселелер да, абдан чоң долбоорлор. Анткени бизде баарыбызга эле белгилүү технологиялардын көбүнчө тилдери, жазылган тилдери, жана коддордун жазылган тилдери, деги эле технологиялардын азыркы дүйнөлүк трендтери баары булактарына биз англисче булактардан алабыз. Ошол эле Орусияда эле англисче булактардан алат, анан орусча которушат, бирок алардыкы албетте эми кичине алдыда өнүгүп келип жатышат. Тил жагынан биз албетте көп көңүл бурушубуз керек. Кыргызчага которгонго аракет, жанагы бизде кыргыз тил комиссиясы бар. Балким ошо кыргыз тил комиссиясынын ичинде мен ойлойм, балким ошол сан эриптешүү алкагында өзүнчө бир бөлүм ачып, бир кандайдыр бир сырттан консультанттарды чакырып, эл аралык уюмдарга кайрылып, ошолор менен чогуу, же болбосо студенттерге деле кайрылса, азыр көп учурларда жанагы атайын волонтерлук кыймылдар бар. Студенттер өзлөрү каалап, өзлөрү катышып жасап берет. Көп нерселерди ушундай элдердин ыктыярчы волонтер, ыктыярчылардын күчү менен бүтүрсө болот да, көп долбоорлорду. Аракет кылышыбыз керек. Кыргыз тилинде жеткиргенге
толук мүмкүнчүлүк бар, иштеш керек да, бул алкакта иштеш керек. Өзү интернет, жаңы технологиялар жөнүндө талкуу өткөргөндө бул абдан кыйын көрүнөт да, коркунучтуу, абдан алыс. Бирок технологиялар абдан тез келип калып атат. Ушуну колдонуу үчүн мен ойлойм ошо элге түшүндүрүп, жаңы билимдерди бериш керек го деп. Адан тышкары азыр жаңы профессиялар пайда болуп атат. Көп жумуштарды башка жактарда роботтор аткарып, кээрки адамдар жумушсуз калып атат. Сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстанга бул ошол чакырыкпы, даярданышыбыз керекпи? Биздин жаш кыздарыбыз, балдарыбызды биз кандай билим беришибиз керек ушу 21-кылымга даяр болуш үчүн? 2030-жылдарга бир атайын чоң эл аралык институттардын жасалган отчеттарына таянсак, 2030-жылдары Европада эле 300 миллиондон 500 миллионго чейин азыркы жумуш орду кыскарат. Кесиптер кыскарат. Анткени сиз айткан жанагы жасалма акыл деген бар, жана интеллектуалдуу искусственный интеллект, жасалма акыл технологиялары, чоң маалымат менен иштөө технологиялары, big data, автоматизация да, жана биз автоматташтыруу деп атпайлы, роботтор деп атпайсызбы, ошолордун баары көп иштеп аткан кишилердин көп орундарын сыртка чыгарат да. Көп нерселер жанагы массив чоң чоң маалыматтарды чогултуп, аларды автоматташтырып, анан күнүмкү кылып аткан жана адамдар, кээ бир адамдар бар да, күнүмкү окшош иштеп аткан иштерин, ошону атайын жана жасалма акыл алгоритмди иштетип чыгат да. Күнүмдүк мына мондай мисалы биз эле машыгып күндө жазсак, биздики булчуңдар чоңоюп атпайбы? Ошондой сыяктуу эле алар алгоритмдерди жасап чыгат дагы. Ал алгоритм аркылуу ошол иштердин сапаты боюнча дагы, көрсөткүчтөрү, бат жасоо көрсөткүчтөрү боюнча дагы алар элден, адамдардан жакшыраак жасайт, ошентип кыскарат. Бирок ошол эле учурда, ошол эле 2030га башка булактарды карасак, 2030-2040 жылдары башка да көп кесиптер пайда болот. Ошол эле учурда. Ал кесиптер ушул жаңы технология менен абдан тыгыз байланышта болот. Анткени биз жаңы технология менен иштеп атканда көп нерселерди түшүнүшүбүз керек. Бул деген ачык маалымат. Жөн эле маалымат эмес, кээ бир учурда ачык маалымат. Ачык маалыматты берип атканда биз түшүнүшүбүз керек, ал маалыматтар кандайдыр бир учурда туура сакталыш керек. Кандайдыр бир учурда ал маалыматтарга керек болсо 4-5 деңгээлде атайын бир эме керек да, мындай жанагы доступ деп коет эмес беле, атайын алуу, маалыматты алып колдонуу деңгээлдери керек да. Мисалы, ар бир эле киши дароо эле алып колдонууга шарт болбош керек. Ал киши каякта иштейт, кандай, эмне үчүн керектелет бул маалымат, ошондой түрдө колдонуш керек. Биз ошондо жанагы кибербезопасность деп, кибер коопсуздугу, кибер коопсуздугу жана же болбосо жана сиз айтып калбадыңызбы, балдарга көз тийбесин дегендей бир кандайдыр бир методиканы ойлоп табышыбыз керек депчи. Абдан туура деп ойлойм, анткени кичинекей балдардын кээ бир учурда жанагы чоң маалыматтарды сүйлөп атканда кичинекей балдардын дагы маалыматтары чыгат, сүрөттөрү чыгат. Жөнөкөй эле смарт телефондорго, акылдуу телефондорго биз тартып кээ бирде WhatsApp'тан, Telegram'дан, Facebook'тан бири-бирибизге жөнөтүп атпайлы? Көп учурда элдер, ошо ата-энелер ойлобойт. Бул сүрөт потом каякка кетет бул сүрөт? Бул сүрөт деген Facebook'ка жүктөлөт, WhatsApp'ка жүктөлөт, Telegram'га жүктөлөт дагы. Бул чоң дүйнөлүк деңгээлдеги интернет тармагындагы кандайдыр бир жана облачный структура, облачный платформа деп атпайлы, булуттар тармактарында сакталат, а бирок канчалык деңгээлде кооптуу сакталат? Биз ошону билбейбиз. Мисалы, Facebook'тан эле бирөө алып туруп, мисалы, эми жаман оюм жок эле копия кылып туруп, сактап туруп, башка бир сайтка жүктөп коюш мүмкүн. Балким бир презентацияга колдонуп, ошо баланы күлүп атканы мисалы. Ал сайттан башка бирөө алып туруп, башка сайтка колдонулат. Ошентип ал сүрөттүн баягы коопсуздугу, ал сүрөттү колдонуу коопсуздугу жоголот. Анан ал баланын келечегинде ал баланы бирөө колдонушу мүмкүн ал сүрөттү. Ал бала мисалы кээ бир учурда
жаман айтпай жакшы жок деген жакшы жок дегендей ал сүрөттү кийин жанагы интернетте азыр көп ар кандай шулуундар көп жанагы денелерин колдонуп кичинекей балдардын бир ар кандай фильмдерди жаман бир көрүнүштөр бар да, ошол жерде колдонуп кетиши мүмкүн ал баланын денесин сүрөтүн, мисалы көлдө чыгып атканын. Аны биз билбейбиз да. Ошо демек коопсуздук маселесинде ойлонушубуз керек. Азыртадан ошол коопсуздук маселесин, азыртадан чоң маалыматтар менен иштөө, кандай иштеш керек, кандай ал маалыматтарды структуралашыбыз керек, кайсы маалыматтарды сыртка койсок болот, ачык койсок болот, кайсы маалыматтарды жабык кылып коюшубуз керек. Классификация, маалыматтарды классификациялоо алкагында жасалма акылды иштете турган болсок, алардын алгоритми кандай иштеш керек. Ошондой алкактарда да ойлонушубуз керек. Ошол алкактарда мен ойлойм, студенттерге эле эмес, студенттерге эле бир окууларды өткөзүп коюу эмес, керек болсо азыр көп өлкөлөрдө детсадтарда, кичинекей балдардын бала бакчалардын деңгээлинде ар кандай санариптешүү методологиясы алкагында атайын сабактар өткөрүлүп, кичинекей баланын кичинекей кезинен баштап санариптүү дүйнөдө жашоого ыкпаларды үйрөтүп атат. Ошондойго өтүшүбүз керек деп ойлойм да, менин оюм. Демек жаңы технологиялар биздин жашоого келет, биз адан кача албайбыз. Бирок даяр болушубуз керек. Даяр болушубуз керек. Сиз оюңуз боюнча интернеттин ичинде жакшы нерселер көбүрөкпү же мындай чакырыктар көбүрөкпү? Анткени мындай угуп көрсөм, Матрица кинодо да сезилип кетти. Жасалма акыл келет, элдердин жумуштарын алып салат. Ушундай интернет кибер коопсуздук көп маселелер чыгат экен. Биз кандай даяр болушубуз керек ушундай чакырыктарга? Абдан кызыктуу суроо, Талант мырза. Мындай да, менин оюмча. Мен мисалы өзүм шахмат алкагында да иштеп жүрдүм, азыр деле иштейм. Шахмат алкагында көп методологиялар бар да. Анан ошо шахмат методологияларында адамдын өзүнүн жанагы жашоо ыкмалары деген бар. Ошого үйрөтөт да шахматчы. Ал эмне деген сөз? Ал биздин ички дүйнөбүз, биздин акыл эсибиз, биздин көз карашыбыз, биздин ой жүгүртүүбүз деги эле дүйнө жүзүбүз да, жана караганда. Роботтордо жасалма акылдарда ал эч качан болбойт. Андай ой жүгүртүү, жанагы рухий дүйнөсү болобу, шаа дүйнөсү болобу, кандайдыр бир мындай акыл жүгүртүп, эмоциялык интеллект деп коебуз. Эмоциялык деңгээлде ойлоно алабы? Ошондой деңгээлге роботтор эч качан бара албайт. Аны көп эле окумуштуулар айтып атат. Ошол жерде биз роботтор менен кандайдыр бир конкуренция күрөш деп койсок болот, конкуренция десек болот, кылсак болот да. Демек биз роботтор менен мындай өнөктөш болуп келечекте бир жакшынакай жашоону курсак болот. Биз алардын мүмкүнчүлүктөрүн колдонушубуз керек, анткени биз аларды жаратып атабыз. Колдонуп атканда, сиз айткандай, туура колдонушубуз керек. Жанагы матрицагыдай чоң кооптуу нерселерди жаратпай, ошону алдын ала көрүп, алдын ала керектүү нерселерди, керектүү иш аракеттерди алып барып, туура ишти алып барышыбыз керек да, элге туура маалыматты жеткиришибиз керек. Элге жакшы жактарын да көрсөтүш керек, кооптуу жактарын да көрсөтүш керек, тобокел жактарын да көрсөтүшүбүз керек. Анан элдин өзүнүн ою боюнча өзүнүн жанагы тандоосу бар, ал тандоосун биз такыр ала албайбыз, бирок туура жолго, туура нукка салсак, мен ойлойм, биз жакшы эле мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, жакшы эле алдыга чоң кадамдарды шилтесек болот да. Бактыңызга сизге чоң рахмат. Сиз келечектин бир барагын ачып бердиңиз окшойт. Анан сиз көп кызыктуу терминдерди айтып кеттиңиз. Жасалма интеллект, нерселердин интернети деп. Мен ойлойм, бул биринчи жолугушубуз, бирок келечекте да мүмкүн келип берип, дагы айтып бересиз. Интернетте кандай дагы мүмкүнчүлүктөр бар, кандай чакырыктар болушу мүмкүн. Кантип биз ушу 21-кылымда туура колдонсок болот деп. Чоң рахмат. Рахмат, сиздерге да рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге чоң рахмат, көңүл буруп бердиңиздер. Бүгүн уккандай абдан көп кызыктуу жаңы нерселер келе жатат. Буюрса, санарип Кыргызстан алкасында да көп нерселер Кыргызстанга да келип калат экен, жаңы технологиялар, инновациялар. Анан биз да келечекте ушул жаңы темаларды талкуулап, сиздерге айтып бергенге аракет кылабыз. Жакында көрүшкүнчө саламатта калыңыздар.